Салам ардактуу көрүүчү, мындан 3 күн мурун биздин тагдыр көрсөтүүбүздө Мыктыбек Имаров аттуу каарманыбыздын тагдырын баяндаганбыз. Ал көп жылдан бери таштоочу жайда өмүр сүрүп келгенин айткан. Мен bu nerede жатам? Mana, bu nerede? Kimge aytып, kimge almışsam? Çarşım etmezsem. Çarşım etip al. Hem kim yaparım? Балдарыңызды сагынасызбы? Бул видео чыккандан кийин көрүүчүлөр тарабынан жардам берүүнү каалагандар болгон. Алардын арасында айылдаштары, достору чыгып, ошол эле күнү издеп Мыктыбек байкени алып кетишкен. Бүгүн өзүнүн кичи мекени Баткенге салганы турушат. Азыр биз Мыктыбек байкени күтүп жатабыз. Алдыда азыркы учурдагы абалы кандай? Биз менен бирге көрүңүздөр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен жанымда Мыктыбек байке турат. Азыр Баткенге жол тартайын деп турган учуру. Саламатсызбы? Алейкум ассалам. Биз тарткандан кийин сизди досторуңуз алып кетти. Кайсы күнү алып кетти? Ошону айтып бериңизчи. Keçen günü beni izlep taş al. Onun üyüne öp gel. Beyme kıl. Üyünde jattım. Бул досторуңузду канча жылдан бери көрө элек болчуңуздар? 10 yıldan aşıp kettim. Meni izlep bargan eken. Onu izlep geldi. İzlep geldi. Taş aldı. Дагы башка жакындарыңыз менен байланыша алган жоксузбу? Yok. Hiç kimle neme kalmış. Айылдаштарыңыз анан досторуңуз эле. Dostlarım hele. Ошол учурда сиздин жаныңызда кичинекей күчүктү жүрбөдү беле Чиполлино. Ал каякта калды? Çapağı. Çapa Suvalka'da kaldı. Алып кетейин деген оюңуз бар беле? Alıp gideyim. Alıp gelem. Beni izlep жүрө öğretti. Колуңуз кандай болуп калды? Jığılıp kişine orutup aldım. Көрсөткөн жоксузбу врачка? Yok. Азыр каяка баратасыз? Kadamcayı. Enem var. Enem kütüp oturat. Dostlarım vardı. Rahmat. Бизге да кайрылып атышты да, неме бекер иш берем, жатакана берем депчи. Анан ошолорго байланышып көрдүңүзбү? Номерин жөнөткөн болчумун досуңузга. Yok. Bilgenim yok. Бишкекте калбайсызбы? Эми бир жолу ал жака кетесизби? Kalıpta kalaverem. Ayılga bargan ne işim var? Ben iş yok. Ondan göre dağla Suvalka'ya çıkat okşayım. Үй бүлөңүз байланышкан жокпу? Балдарыңыз байланышкан жокпу? Balam eme kıldı. Ağa pasport gerek eken. Pasport eme kılıp veriş gerek eken. Men dağı pasportum yok özümden dağı. Menin pasportum menen olan bala pasport alırken o pasportum yok.
Mına жерде паспорт берет дейт. Билбейм каякта экен, кайсы жерде экен. Анда сиздин балаңыз паспорт алуу үчүн сизди издеп анан сиз менен байланыштыбы? Ошондой болуп. Энеңиз сизди көрүп турбу? Көрүптүр да. Эмне деди? Enemen байланышканым жок. Бүт эле телефондо бардык досторум телефондо көрүптүр. Карасаңыз, досторуңузду таптыңыз, эми жашооңуз жакшы жакка оңолуп кетет буюрса, Кудо кааласа. Кудо кааласа. Мыктыбек байке, анда сиз менен коштошолу. Жакшы жетип алыңыз, ак жол, энеңизге бизден чоң салам айтыңыз, Урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр биз Баткен жергесине алып бара жаткан айдоочу байке менен маектешели. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мыктыбек байке тууралуу тартылган видеону буга чейин көрдүңүздөр да, көргөндөн кийин кандай иш аракет кылып баштадыңыздар? Биз видео чыкканыга 3 күн мурда көрдүк. Видео таратылгандан кийин көрүп, бизге мына Кадамжай коомунун жигиттери, анан классташтары, мына мен Бишкек Кадамжай каттамына каттайм трассада. Ошо мен водителмин, азыр мага достор алып келип беришти. Мен ошол досторуга, ата-энесинин алдыга жеткизем деп турам. Бул эми досторуга барып тапшырабыз, бир туугандары бар, алар лечение кылат, жардам көргөзөт. Анан биз да колубуздан келишинче эметип калабыз. Эми билбейм бул кандай жакшы эле бала болчу. Менин жанымда дал ушул Мыктыбек байкенин досу турат. Тилекке каршы байке өзүнүн жүзүн көрсөтүүнү каалагандыктан биз сиздер менен ушундай маектешебиз. Саламатсызбы байке? Саламатчылык, кандайсыңар? Келиңиз ошол видеонун кийинки күндү эле талкуулайлычы. Качан көрдүңүз эле видеону? Видеону мен мага досторум жөнөттү. Ошо досторум аркылуу көрдүм. Суббота күнү көргөн болчумун. Суббота күнү убактым болгонуга байланыштуу. Воскресенье эртең менен 8де баргам. Саат 12ге чейин издедим. Таппай койдум. Анан ошол жерде бирге жүргөн балдар бар экен. Ошол видеоңор рахмат силерге, ошол видео аркылуу көрсөттүм. Көрсөтсөм улар издеп тааный көрүп туруп тааныйбыз деп, короче, кичине акча берсең деп ошентти. Анан 500 сом бересиң деди. 500 сом макул дедим. Короче, мен издеген жакта эмес экен ал, короче, жол жактан ал жүргөн жерин билет экен. Ошол мага көрсөтүп таап, короче, досумду алып келдим. Жуунтуруп, тазалап, чачтарын алып, ошентип. Эми 2 жылдан бери таппай жүргөн болчубуз досубуз. Эми көргөн эмеспиз, эми аякта жүргөнүн эч ким билбеген да. Силер аркылуу рахмат, ошентип таап. Азыр айылга таксиге салуудам. Буюрса аякта досторум бар, классташтар. Ошолор карап, кичине эми лечение кылып, буттары ооруйт экен, колдору. Ошого буюрса барып, кичине лечениясын кылып, анан кичине арактан чыгарып, энди дават кылып, кичине намазга жыгылабы карайт досторум, Кудай кааласа классташтар карайт. Бул ичпесе болбойт бул. Эми колдор вообще калтырап калат экен. Анан мен болбойт, эртең менен карасам болот. Кечээ дагы ошол 2 бөтөл кечкен. Эртең менен дагы карасам болбойт. Мен бербейин деп ойлогом да, эми бүгүн салсам мен таксиде нормально кесип карасам болбойт. Бул ошо колдор, буттары титиреп ошо жаны жок калат экен да. Анан бирди алып бердим. Анан кичине акырындап ичип келдим. Буюрса эсен аман жетип алса болду. Буюрса силерге да рахмат айтып бере. Ошентип силер аркылуу досубузду таап алдык. Атак биз ойлогон эмеспиз. Шаарда эле жүргөн бул эжеси бар буякта, карындашы. Карындашынта жүргөн деп ойлоп жүргөнбүз да. Атак мен көрчүмүн, могу Ош базарында. Бирок бул свалка
түшүп кеткени ойдо жок эле, силер аркылуу ошо. Рахмат силерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көргөндөй кичине болсо дагы биз Мыктыбек байке буюрса жашоосу алдыда жакшы жакка өзгөрүшүнө тилектешпиз. Саламатта калыңыздар.